Азыркы сабакта биз карай турган тема бүтүн сандар темасына арналган. Маселенин шартын окуйлу. Бул жерде А, Б, Z экен. Z бул бүтүн сан дегенди билдирет. Бүтүн сандар латындын чоң Z тамгасы менен белгиленет математикалык түрдө. Жана А, Б'нын көбөйтүндүсү 22 болсо, А плюс Б'нын эң кичинекей маанисин тапкыла дептир. Бул жерде бүтүн сандар дедик, демек бул жерде бүтүн сандардын көбөйтүндүсүн таап көрөлү. Биринчи учурда кайсы эки санды көбөйтсөк 22 чыгат деген суроо пайда болот. Аны карай турган болсок, 2-ни 11ге көбөйтүп көрсөк болот. Анткени 2-ни 11ге көбөйтсөк, албетте 22 чыгат. Эми бул жерден А плюс Б'нын ордуна коюп коелу. Демек 2 плюс 11 барабар 13. Экинчи вариантты карап көрөлү. 22 көбөйтүлгөн 11 деп дагы карасак болот. Анткени 22-ни 1ге көбөйтсөк, 22 кайра өзү чыгат. Анда бул жерде 22 кошулган 1 болуп калат, дагы барабар 23 чыгат. Эми бул жерден эки маанини салыштырып, 13 кичинекей мааниси деп В вариантын белгилөөгө шашпаңыз, анткени ал туура эмес болуп калат. Бизге шартында эле А, Б, Z деди, демек Z болгондуктан ал терс бүтүн сандагы болушу мүмкүн. Анда биз 3-чү жана 4-чү же болбосо андан дагы көп варианттарды карап чыгышыбыз керек дегенди билдирет. Бирок алгач биз карап кете турган нерсе бул бүтүн сандардын түшүнүгү. Демек Z бул бүтүн санды билдирет экен. Ал эми Z плюс деп бере турган болсо, бул оң бүтүн сан дегенди билдирет. А эгер Z минус деп берсе, анда ал терс бүтүн сан дегенди билдирет. Эгер жөн эле Z десе, анда анын мааниси оң дагы болушу мүмкүн, терс дагы болушу мүмкүн. Биздин учурда А, Б, Z'ге барабар экен. Демек биз терс маанилердин да варианттарын карап чыгышыбыз керек экен. Биринчи эле варианттын терс маанисин алалы. Терс маанисин ала турган болсок, анда минус 2 көбөйтүлгөн минус 11 деп жазабыз. Биз билебиз, терс сандарды көбөйтүүдө 2 терс санды көбөйтсөк, биз дайыма оң санды алабыз. Анда минус 2-ни минус 11ге көбөйтө турган болсок, 22 деген жоопту алабыз. Эми ушул жерден эле А бизде минус 2ге, Б минус 11ге барабар болду. Эми ушул эки маанинин суммасын карайлы. Анда минус 2 кошулган минус 11 болуп калат. Барабар минус 2 минус 11 болот. Эгерде 2 минус боло турган болсо, биз бул сандарды кошобуз дагы минус белгисин жазабыз. Минус белгисин жаздым дагы, 2ге 11ди кошсом 13 деген жоопту аламын. Анда минус 22 көбөйтүлгөн минус 1 деген көбөйтүндүн алабыз. Экөөнү көбөйтсөк, кайрадан эле бизде 22 деген жооп чыгат. Эми булардын маанилерин карап көрөйүн. Суммасын карайлы. Анда минус 22 кошулган минус 1. Бул барабар болот. Минус 22 минус 1. Жогоруда айткандай эле 2 минус болсо, биз кошобуз дагы минус белгисин сактап коебуз. Минус 23 деген жоопту алабыз. Эми бул 4 вариантты алдык, 4 жоопту алдык. 4 жооптун ичинен кайсынысы кичинекей экендигин карайбыз. Бул жерден карап жатканда биз оң сандарды чийип салабыз, анткени аларды кароонун кажети жок. Алар терс сандардан дайыма чоң болот. Биз карай турган эки вариант бул минус 13 жана минус 23. Анда аларды карап көрөлү. Ал үчүн координаталык тегиздикти чийип алсам, саноогунда карайлы. Бул жерде 0 болсо, минус 13 бул жерде жайланышат, ал эми минус 23 бул жерде жайланышат. Эми бул сандардын кайсынысы кичинекей деп ойлосоңуз, анда минус 23 кичинекей болот. Анткени терс сандар канчалык 0го жакын болгон сайын алар чоң боло берет. Ал эми канчалык 0дон алыстаган сайын алар кичирейе берет. Демек, минус 13 чоң минус 23төн. Анда биздин эң кичинекей мааниси минус 23 болуп калат. Анда биз Б вариантын белгилегенибиз туура болот экен. Анткени минус 23 деген жооп бизде жооптордун ичинде берилгендиктен.